Өзүңүздүн эле балаңызга балким өзүңүз эле кара дуба, сыйкыр окутуп койгон болушуңуз мүмкүн. Жакында эле бир окуя болуп өттү. Анда деген бизге бир апа келип, өзүнүн уулу жөнүндө арызданат. Уулунун көйгөйлөрүн айтат. Уулум болсо биз менен сүйлөшпөйт, такыр чалсак албайт, биз барсак биз менен отурбайт, бизди жек көрөт, катуу сүйлөйт. Ошону аялы эле ысытма кылып дубалатып окутуп алган окшойт деп бизге кайрылган. Анан биз сунуш кылдык, уулун дагы, келинин дагы бардыгыңыздар чогуу келиңиздер, консультация кылабыз. Чындап эле консультация кылган учурда уулу өзү дагы мойнуна алат, айтат. Чындап эле ата-энеси келгенде жүрөгү сыгылып кетет экен, көпчүлүк жакпайт экен, эч нерсе кылгысы келбейт экен. Ата-энеси чалса албайт экен, алар менен вообще чалып сүйлөшпөйт дагы экен. Анан сүйлөшсөк, анын апасы ошол уулу жаңы үйлөнгөн учурда ичкиликке берилип, аял менен улам уруша бергенден, ал болсо бир молдого алып барып ысытма жасатып койгом деп айтат. Ал молдо эмес, ал ошондой жанагындай сыйкырчы бакчыларга баргандагы, наоборот, тескерисинче кара дуба сыйкыр жасатып алган. Ал эми ысытма, суутма дегендер булар сыйкырдын анык түрү болуп эсептелет. Мындайча айтканда, жакшы көрдүрүш үчүн окулат жана ажыратуу үчүн окулган сыйкырлар. Чындыгында бүгүнкү күндө ушундай учурлар көп болот. Мисалы эле жакын арада дагы өзүнүн эле сиңдисине ошо күйөө баласы жакпай калып сыйкыр окуттук деп айткандар келди. Өзүнүн эле баласы ичкиликке керилип кетип, ошонун аркасынан бир сыйкырчы алып барып, көз ачык алып барып, дуба окутуп, огош бетер сыйкыр кара дуба кылдырып алгандар көп келет. Жана дагы мындай учурлар көп болот. Аллах Таала Куранда дагы, пайгамбарыбыз хадисинде дагы эч убакта сыйкырчылык, бакчылыктан пайда болбойт, тескерисинче алар өздөрүнө дагы жана адамзатка дагы зыяндарды гана алып келет деген. Ошондуктан өзүңүздү сыйкырчыдан, сыйкырдан, кара дубадан сактаңыз.